15 январь күнү шашлык ситиге барганбыз. Кызым, апам, мен болуп баргам да, анан кебаб шашлыгын 3 штугун алып кеткенбиз. Апам ошо жерден отурган жерден бир аз жеди. Кусундусу сапсары да, сапсары суу. Санэпидстанция деп бир байке укмуш күйүп бышып мага эмне болдуң тиги бу деп аябай башкача сүйлөп аткан байке полный биздин данныйларыбызды алып кафеге барып өзүнүн бир акчасын алдыбы же эмне болду билбейм, айта албайм. Андан кийин эле эки башка адам болуп тиги байке туруп калды да. Саламатсыздар. Несакыр берүүчү Умар Даданов. Шашлык ушул жердеби? Биякта уже тазалап коюшпады. Монун бартен чыкты да жантан бери. Ушул уборкаларда бүт эле ашкананын бүт бартен ушул нерсени кое беришет да туугандар. Эч жакта бычак да жетет мына. Міне дарыларыңар, дрож, рациялардан беріп тұрады. Бұл рацияларды жуып көрмейсіңдер. Ошондон улам ушундай болуп атат да. Мен жаман көргөм сет. Мен жаман көргөм. Элден соолун ойлоп атам. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Силерге чалуумдун себебин айтайын. Биз 15 январь күнү шашлык ситиге барганбыз. Жибек жолу менен Калгакивада кесилишет экөө. Анан биз ал жактан барып кызым, апам, мен болуп баргам да. Анан собой заказ алып кеткенбиз. Шашлык кебаб шашлыгын 3 штугун алып кеткенбиз. Апам ошо жерден отурган жеринен бир аз жеди, мен кызым да жеген жок. Анан келип ошондо балам жептир, апам жептир. Балам 10 жашта, а менин апам возрасттагы киши. Анан экөө ошентип кечинде саат 8-дерде уже кыйналып башташат да. Түндө балам саат 1:30 баштап жаткан жерин полный кусуптур. Чыккан кусундусу ошо эт жүрөт да, баардыгы шашлык жүрөт. Ал ошол моментте апам куспаптыр дагы, эртең менен башталды да. Окшуп баштап уже кусуп баштады да. Биз чай берсек чайды кусат, эч кандай суу да иче албай калды. Саат 3-4-төрдө инфекционныйга биринчи алып барды байкем. Тазике прям кускан кусундусу сапсары да, сапсары суу. Апаңыздын азыркы акыбалы кандай? Азыр эч нерсе ичпей эле, только жидкость ичип атат. Инфекционныйга шашлык ситинин администраторумун деп бир кыз келди. Силердин ушундай кылганыңардан улам адам кыйналып атат дедим да. Эң ушул жери обидный болгон жери 1500 сом сынатпайбы? Адамдын жашоосу 1,5 миң сомго баланабы деген кеп да. Андан кийин эле санэпидстанция деп бир байке укмуш күйүп бышып мага эмне болдуң тиги бу деп аябай башкача сүйлөп аткан байке полный биздин данныйларыбызды алып кафеге барып өзүнүн бир акчасын алдыбы же эмне болду билбейм, айта албайм. Андан кийин эле эки башка адам болуп тиги байке туруп калды да. Анан мен сурадым да, байке эмне болду, сиз кафеге бардыңызбы? Ал кафе кандай ответственности вообще бир нерсе болобу бул кафеге десем? 13 миң сом төлөндү чоң кыз деди. Барып текшерип кеттим деди да. Андан кийин эле мен айттым, бир аздан кийин чалып эле, байке сиз мага квитанцияны көргөзө аласызбы, ошо 13 миң сом төлөнгөндү десем, сөзүн эки ачеке кылып, эми төлөшөт деп баштады. Аты ким? Аты? Нурлан Жакыпов деди. Бизде ушинтип эле адамдар отравление болуп эле кыйналабы, эмне болобу, булар көнүп калганбы дейм да. Отравление болдуң, кыйналдың, эмнеси бар экен дегендей мамиле жасап коюшту да бул жерде. Анан администратор кызга чалып мен айттым, эмнеге руководствоңар адам катары кечирим сурабайт десем, от лица мен сизден сурап атпаймынбы деп атпайм. Сен от лица сурап атсаң, анда 13 миң сомду төлөгөнүңөрдүн квитанциясын жөнөткүлө десем, 13 миң сом биз төлөй элекпиз деп атпайбы ал кыз. Ал вообще билбейт да экен ал 13 миң сом жөнүндө. Значит, бул жерде тиги байкенин да сөзү калып чыгып калып атат да. Билбейм мен. Бирөөсү бирди сүйлөп, бириси бирди сүйлөп атат. Просто адамдын ден соолугуна кылган мамилелерине мага чындап обидно болду. Ошону бир карап, бир көзөмөлдөп койсоңор чындап суранычы да. Туугандар, азыр эле биз бул жактагы эжеке менен сүйлөштүк, ушинтип баарлашып. Анан кичинекей баласы бар экен, жаңы эле айтып кеткендегидей, башында айтпадыбы. Анан 58 жаштагы ошол апасы анан кичинекей баласы ушинтип кузуп жанагынтип отравление болуптур да. Эми сиздерге ошол шашлык ситиде де ошол жака барып акыбалын сиздерге көрсөтүп беребиз. Туугандар, биз азыр бул бир шашлычныйга келдик. Анан ошол жерден отравление болуштур да. Азыр ошол жерде кирип сиздерге көрсөтүп беребиз. Шашлык сити деген жер экен. Несакыр берүүчү Умар Даданов.
Администратор ұрысады. Сіз бе? Бәдіз қақта? Пока не сижу на кассе, зала чоликмін. Негізі, жұмысқа келдіңізді тұр, Қала бақилы чепчик бар ғой, бұл жерде? Бәк уже жинапаш ташатпа туғандар. Ашқан үшін атырақ келіп, сіздерге көрсетіп бершіміз керек пе қандай екен. Не отравление улучшит бәқтен жоңыз? Отравление болған жоқ, анализы үшін подтвердили. Еш нәрсе болған жоқ па? Анализы все сдали. Ага. Станция приехала, взяли анализы. Не қылды санэпидемстанцияға келгенде? Анализді алды, полностью все проверили и анализ шығарып береді. Сіздің атыңыз кім? Бегай. Бұл не? Апы. Бұларды даярдап қойдыңыз беле, жемне бар беле. Жайма болады. А жаңылек балам неге кіріп кетті? Без бахилы, без чепчика. Жаңылек кірбеді өбір бала? Он пошел переодеваться на смену. На смену переодеваться? Кухняға чейін кіргіче алмашпай бе? Ичінде Раздевалка шыққанда. мысалы мен киіп отырмын да азыр. Антпейлер мындай біз менен чоғу бияқта камерада тұрады да, жөн өле кіріп кетті да бұл жаққа. Чепчик бар? Бұның үсті кигізчечі. Азы ичінде. Тазалап қойшысачы деймін да. Беріс, батырақ. Кіріп көрсет ма? Ассалаумалейкум. Қандай сәр? Саламатсыздар. Не сахар беруші? Умар Даданов. Что тастар? Бұл не? Азыр шорт бол азыр. Тияққа төгөсүн. Төгөсүн бе мында? Помойға. Ага. Хорошо. Саламалейкум. Қандай шашлық ушул жерде бе? Жаңа эле кирип кеткен сиз эмес пе? Жок, жаңа эле келем. Арзандан экен да. Неге? Көрүп коелук атабыз. Кандай жазап берип атасыздар? Кече күнү эле ушул жерден отравление болуп тур, негизичи. Анан ушул шашлыктан болуп тур да. Ошону бир карап көрсөтүп коелук дегенбиз да. Канчадан бери иштейсиздер? Жаңа эле келдим. Бүгүнбү? 3 жума, 2 жума болуп калды. 2 жума? Стажировать кылдым. Тарткыч муну жакыныраак. Тарткыч мен өзүмө. Муну такыр. Колдонбойт эле. Жок, ушул жерде турат да, бу. Басып чатып жолун эле коюп койгом сага. Жан түшүнүп атам, ушунун үстүндө турат да, мынчы нержавейканын үстүндө. Ошо. Чепчик каяктан келди? Берлечи мага да. Жаңы эле жок болчу чепчиктериңер, Бүгүн келип болуптур. Жо негизи жок болчу да. Негизи бар эле. Жок, негизи бар экенин билип атам. Азыр кирип баратканда жок болчу да. Кандай иштеп атасыздар? Жакшыбы? Кудайга шүгүр. Көрөсүз. Эт каяктан келди? Өзүбүздөн эле келет. Каяктан? Эми аскынчылар бар. Сиз ким болуп иштейсиз бул жерде? Шашлычтык болот, мен повар шашлык. Тиги отравление болбойт го тиги жакта. Бир кичинекей бар экен, анын аты да Умар экен да. Да? Бир эжеке мына уже 3-чү күн жаңы эле биз жолугуп келдик. Анан этек тартпачы тазалап. Анализдерди билбейм, точно чыктырып чыккан. Анан мындай болуп атат да. Лабораториядан Жок, келип текшерип. тигилер бузуп аябай кыйналышыптыр да. Мен ошон үчүн келдим да, пожалуйста. Бул жерде эмне болуп атат? Жакшы элеби баары? Бизде буюрса Эт немелер барбы? Мариновканы кандай кыласыңар? Канча мариновка убакыт турат марин? 1 күн турат бизде, максимум 1 күн. Например, бүгүнкү кылынган эт бүгүн эртең сатылып кетет. Сиз мариновать этесиз, э? Бир сүмкө калып калган сатпайсыздарбы? Болбойт. Себеби бизде күндө эт күндө келет. Вот жаңы эле келди. Тушалар. Бүгүн кылабыз, булар эртең сатылат. А кухняга ким жооп берет? Шеф-повар же администратор бе? Администратор өзүнчө, шеф-повар да бар. Эже, кирсеңиз. Басың. Сиздин атыңыз ким дедиңиз да бир жолу? Бегай. Биякта негизи полду жуйсуңарбы? Ооба. Мен киргенде аябай кир болчу да жана. Азыр уже кыйнашып Бизге деген закуп келди и закуп келгенде бияктан деген получается мясо проходит тележка менен прям эме киргизишет. И сейчас вот процесс. Я процесс понимаю. Я когда сюда заходил, вообще грязно было. Здесь не мыто было, полы понимать. На, бул жерлерде да. Я тартпач.
Болду көрсөтүп койчу кандай Там экен. же уголь, там с мангала мы сюда вот так вот проходим. Вот. Пойдемте, я вам покажу. Вот мы оттуда забираем заказы. И вот так вот там уголь, там у нас зала. И уж бушактан өтөбүз. Эми тиякты көрсөтүп койчу туугандарга. Мен көрүп атканымды айтып атам да азырчы. Бияк уже тазалап коюшпады. Монун баары тең чыкты да жанатан бери. Ушул эле жерде, бул жерде. Сиздер бул сыпыргы менен сыпырып атпайсыздарбы? Ошонун баары тең көтөрүлүп турган чөт анан жанагынтип элдер отравление болуп кичинекей балдардан беричи. Бул отравление дегенчи чоңуз аябай жаман нерсе да. Сиз болуп көрдүңүз беле отравление? Атыңыз кимдесиз да бир жолу? Бегейм. Ошон үчүн бейджик тандалышыңыз керек да, бегейм. Просто отравление болуп көрдүңүз беле? Аябай жаман да чоңуз. Кичинекей бала эгерде отравление болсо, бул деген өлүмгө чейин алып барат. Тиякта тыйны жаңы эле көрүп келип атам да менчи бир чоң апанычы. Тете инфекционный больница бар болуп ошол жерде кузуп отурат да, кыйналыпчы. Сиз өзүңүз бардыңызбы? Барып келдиңизби? Тарткой тыйны. Тетинчи мусорчу отурат. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиздердин автоунааңыздар бузулуп жаткан болсо, автомен тиркемесин сунуштап кетмекчимин. Ал жерден мыкты адистерди тапсаңыздар болот жана анын иштерин дагы көрө аласыздар. Жана ошондой эле үйүңүздөрдө ширетүүчүнү издеп жатсаңыз, мыкты ширетүүчүлөр ширетмен тиркемесинен тапсаңыздар болот. Вытяжка жакшы экен, Бул жериңер жакшы экен таза. Бул жагы вообще бардак экен. Түгүн көрсөттүм бу экен бул жагы. Бегмайжан, а буларда маркировкалар барбы? Бул эмнеге бул биодо эмне? Биодо эмне бул? Вареные овощи. Ушунту англисче жазасыңарбы? Жок, В, О да. Биодо эмне эле окуп болуптума? Болчу? Отдельный. Бул вареный мясо. Муну кантип апрелейт этесиздер? М. В, М. Өчүп калып турат дегендер, Түшүп тамакка кошулуп кеткен эмеспи? Жок. Болчу? Бул дебне билет. Хорошо. Уборщица эжекелер бар экен, эмнеге полду жуудуртпайсыңар? Жаңа эле байкемдин кафелердин кырларын кырып чыкканбыз да. Барчы. Барын кырып чыгып жатыр. Генералдык кылып атканда беттер жууп. А кафелердин карап. Баягыдан оттар эле. Жок, жаңа эле жууп келдичи. Жок, эмнеге кырдыңар аны? Мага карап калды да эми. Бизге жуу дегенде жууганбыз. Эки бул тембелде? Кайсы могу Жылыткычы? жууткы эмде Аристонда. Аристон, Аристонуңарда тазалап болбой. Карыш. Тартып көрсөтүп кой, туугандар, мен азыр мисалы көрүп аткан нерселерди айтып атам да, ушул жерденчи. Онун арчымын трепкан жабышып калыптыр уже могу. Могу нерселер, мисалчы, азыр көрсөтүп берейинчи. Могу да кир да, алсырактан тартып койсоң. Мынакей. Могу нерселер, туугандар. Мисалы бул менен тигилерди кырып, эжекечи ушуну жумуш кылып аткандан тартат да. Анан неме да? Бул жерде турбайбы? Жанында болсо мына таза ичектер турат. Силер болорго жазап бересиңер да. Жок, бул мен болдурмасыз. Жок, бул менен не кылган аттым? Эми процедур. Ошол нерсе болуп атпайбы, көрдүңөрбү? Бул таза да, например, А микробактерия деген нерселер бар да, байке. Сиз шеф-поварбы? Жок, Анда билип алыңыз, Могу каралачы, бул азелит. Азелитти билесиңерби, кандай зыян? Эсолукка кирсе. андык. Зыян эле. Элдер өлүп калат бул нерсени. Onu неметкиле? Бул жерге койбогула. Алгыла бул кухнядан вообще. Инвентарь турган атайын комната керек силергечи, ошо калып кеткиле. Бияка койбой жүргүлө. Силер крастеттиңер эле жакында. Негизи. Бул неметчи помещениянын? Жок, жайында. Бул эмнеге колдонуңуздар муну? Муну чакыс чакыс. Ошо краска жугуп калыптыр дейм да? Жок, краска өзү ушундай келген. Цвет ушундайбы? Ошо астына чейин. Мынтип красит. Өзү ушундай эме. Жок, мунун цвет ушундайбы? Кетпейт. Мага краскадай сезилет. Жок. Краска болсо бияк жактарда эле краска болмокто турабы? Өзү бияк астына чейин, бияка чейин даже. Ушундай жугуп коюшуңуз керек экен, Ушундай жугуп Хорошо. коюшуңуз керек. Карасаңыз кол жабышат. Жабышып атып калыңыз. Туугандар, азыр шашлык сити, шашлык сити деген менин ичиндебиз биз. Маркировка коюлуптур, Ошондо буну 15 койдуңарбы? Бүгүн канчасы? 18. Бул качан кетет? Бул качан кетет? Жок кетер? Качан даярдап бересиңер элдерге?
ошонун кошуп берип турабыз да. 240 грамм коюп Красотка. Бул уже бир сутка маринация этилип турган эт, готовый. Бул готовый. Муну алып барып туруп эле даярдап туруп, бул жактан келген кардарларга бересиңер. Малчы бирок неме маркировка коюп атпсыңар. Маркировканы постоянно эле койчу элеңер же кече күн мурдан күндөөн кийин коюп коюңар? Таракандар жокпу? Көргөн жокмун бара. Чын ыстайтын. Чын айтып атам. Жокпу? Ооба. Көрөмүз менен. Жакшы. Анчаттан көрсөткөчү. Ушул уборкаларда бүт эле ашкананын бүт партен ушул нерсени кое беришет да туугандар. Алда андай мисалы 1 жыл 2 жылдан бери турган накиптерди ушул бойдон эле тура берет да, ошону негизи тазалап жыйнап коюш керек да. Башка да ишкерлерге айтар сөзүм да. Бул нерселер мисалы азыркы бул көрсөтө турган нерсе бул деген влажный уборка болгон эмес. Ошондон улам ушундай болуп атат да. Карчыман. Бегим ажа, көрүп атасыз да? Келсеңиз, жакыныраак көрсөтүп коеюн. Бул эми жаңы эмес. Не бул? Кандай? Мукада бул күндү сөктүрөт да. Мактым ого ачып чапкан сайын мактым мукалар чөрөт да дегенчи. А ты эмнеге чаң эмес? Мука ылдый эле селет да. Бул тамак эмес да туруп? Иә. Тамак эмес да булчу. Ооба. Значит, эт жерге туруп калгандан кийин бул деген чаң болуп эсептелинет да тияктанчы. Кайра бүт мени мукада отпайсызбы, унда отпайсызбы? Мунун баарын чогултуруп кайра тамак жасап бербейсиз да элдерге. Значит, бул чаң болуп атпайбы туруп? Ошон үчүн влажный уборка болбойт да, тияктанчы жаңы эле болбойт атпайбы мисалчы, ошондой эле да. Значит, ушул жерге туруп, тетинтип шыпырып атпайбы, шыпыр менен. Айланып келип туруп, мына тамак жасап берип атканыңардын үстүнө чөп атат, бүт партанчы. Влажный уборка кылыш керек тиякта. Түшүндүңүз да, чоңуз, Бул жерчи. Онун эле полун тартып кой. Туугандар, анан бул жагы ушул нан жазышат экен, ушул жерден көрсөтүп кой жакшылап. Ар жакта уже даяр экен. Анан бул жакка келгенден кийин боларды байкап калдым да менчи. Тешкесин. Специялар дрожь, что это? Дрожжи. Это знаешь, чему? Гири. Жакыныраак көрсөтүп кой. Фок салато. Бул менен ситрамон турат. Дрожж турат. Ситрамон турат, дрожж турат, раца турат, анан лезвие. Лезвияны эмнеге колдоносуңар? Иә. Лезвияны эмнеге колдоносуңар? Мақсат эмелерди эле кыламын эле. Тамак ашка колдонбойсуңар, А эмне бул жерде тамак аштар менен кошо түшүп турат? Неме дарыларыңар, дрожж, рациялардан бери турат. Бул рацияларды жууп койбойсуңарбы? Сүртсөңөр муну кетет. Кайра эле минткенде кол жабышып атат да буга. Бул немелериңер далбы? Лезвиялар. Биякта камераларга түшүп кетсе эмне болот бул? Мондал. Карагычы келин. Айлаңыз. Рацияны эле эмес салайын, туугандар, Жака коюшпасын. Мунун ичинде эмне экен? Мынакта материалдар экен. Так, бүт баарын атайын азыр маркировка коюп туруп. Мындан тартып коюп кофе. Кофе, зарядка, зуботчистка. Как всегда. Ушул нерселерди негизи эле бул жака киргизбеш керек да, этин бурчтарына тартып коюп. Ушул. Кеттик, Нурс. Next, Begim Aji. Мит көрсөңүз. Кол жабышпайлы? Да? Кире? Тазалап коюңуз, обязательно. Не, манайыңыз жокпу сиздин? Иә. Так. Маркировка коюп тур. Жакшы. Маркировканы негизи эле коесуңарбы? Негизи эле маркировка коесуңар, Постоянно эле. Молодцы. Жактı мага маркировкаңар. Бирок товарный соседство деген нерсе бар, Ошону билесиңер? Билчү элеңер? Билчү элеңиз? Ал эмне?
Ну, эки продуктыларды несоответствующие Определенная хранениями. категория продуктов находится в определенном месте. А бул эмне? Биякта. Бул мисалы нандарды бияка койбой болот. Бул бышканбы? Бышканда турабы? Хлебный мир дейт. Хлебный мирди туугандар мен тарткам. Мурун тартып көрсөткөм мен бул хлебный мир. Билесиңер кандай акыбалда жасап булар? Кандай сен? Сахар беришүү Умардадан. Иштеп аткан жериңерди тазалап алыңыз деп атам, байке. Таза Иә. кармаганда мен сен уборщица эмесмин. Жерден Башым да өтпөй, башталат. сен тартып берди. Сен прокурор эмессиң да, туурабы? Сен камераң ал, эко сүйлөшүп. Хозяин тартпайсың сен нерде тарттыңарбы? Айтса, бұл жерге условия жасап айтып бізге. Біз деген ушундай жаштарда иштегибиз келип атат, таза жерде иштегибиз келип атат. Срогу жок. Достор, эгерде сиздер умрага барууну эңсеп жатсаңыз, Nur Travel компаниясын сунуштап кетмекчимин. Неге дегенде Стамбулга жана Дубайга дагы барууга мүмкүнчүлүк бар экен. Ушул жердеги турган номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Билесиңер? Көргөн эмессиңерби? Мен буларга 1000 жолу кайталадым да, болуп турбайбы? Нельзя Этикеткасы. Ошол сыртында чапталып туруш керек да. Бул мисалы муну жейсиңер да, бул кагаздарды тигилер кандай акыбалда сактарын билбейсиңер да. Көрдүңөрбү, айланып келип туруп, анан сиздин заведенияңызга силер иштеп аткан жерге сөз тиет. Ошол нерсе да, ошон үчүн карап алгыла фирмалардычы. Мен постоянно айтып жүрөм башкаларга. Анан бул жерге мисалы аралаштырып коюп атпайсыңарбы? Ошол нерсе да болбойт да. Нанды. Тигинин арасына. Азыр заупаковано же, ничего же не будет десеңер. Баягы эле кайра келип туруп товарное соседствого такалып калат да. Понимаете? Жаңа эле мактап келатсың, ушундай нерселер болот да. Ошолорду алып, жашынакай нан сактай турган жерге сактагыла. Муну сурап кандай экенмин хотя бы. Бүгүн эле алып келип турдум муну, Или бүткөн күнү бул? Каждый день новый. Каждый день. Исакиева көчөсү дейт. 1/5 дейт. Бирдин мир. Мун калп бун. Алмыз, адрес алмыз бул. Адрес алып жатырмыз. Тартпай. Бул эмне? Соус Цезарь. Соус ба? А майонез каяктан алышар? Майонез Махиев. Фирма привез. Какая фирма? Майонезке сертификат соответствия бар? Көрсөтүп койсоңуз. Сейчас прям. Нашел майонезки. Майонезки, анан бегмайжа. Майонезке сертификат соответствия, анан дагы эмне бересиңер? Кетчуп бересиңер? Мясо, молочко. Ошо тиги шашлык менен кетчуп. Соус кошкол? Анден соус өздөрүчө совершенно. Ким? Бакпай. Соусту эмне менен жасайсыңар? Кетчуп мененби? Томат мененби? Кайсы томат менен? Ошо менен өзүңөр жасайсыңарбы? Өзүңөр Получается, жасайсыңар. помидоры натертые с зеленью, они медленно кошают, Хорошо. измельчают. Демени тетигил майонезке сертификат соответствия, потом санкнижки и этот. Жана санэпидемстасыдан киши келди сиздерге Нурлан дегени. Ошол жазып кетти акт. Ошол акт көрсөтүп атабыз. Хорошо. Алабаштычы байке каяктан аласыздар? Лаваш атайын фирмадан келет. Кайсы фирмадан? Фирмалар бар. 20-30 лаваш келет күнүнө. Фирма кетип калды, лавашка да сурайлы. Бул телефондорду эмнеге алып кирип атасыңар? Рабочий телефон. Көрдүңүзбү, ушу телефонуңузда майланышып калыптыр бияктан. Кечки алда перчаткалар менен кармай берип, телефондор негизи кирбеш керек такыр бул жерге. Ол жерлерде жумуш убактысында, ол жерлердин баарын тазалап сүртүп берсера конкретно генеральный уборка кылгыла. Мону көрдүңүзбү байке, могу накип болуп калган. Булар уже алмаштырат. Могу точканы айтып атам мен. Да, Каралачы бул жерлерди. Монун аркасын караңыздар. Монун атайын чаптап койгонсуздар, бирок аркасын караңыз. пенасы эме болуп кетти. Канча деген бул жерде микробактерия мисалчы. Ошондон улам отравление болуп атат да. Мен дагы бир жолу айтып атам, жана кичинекей балдар эгерде отравление болсо алар көтөрө албайт. Сиз менен биз кой кичине чоңоюп калып, биз көтөрүшүбүз еще мүмкүн ал нерсечи. Мындай жанагы ответственность алыш керек да, мисалы сиз ойноп аткан жоксуз, сиз деген элди кормить этип атасыз, сиз элди тойгузуп атасыз. Ама ашкачы ошого сиз өзүңүздүн айлыгыңыз, байлык маяныңызды алып атасыздар да. Ошол нерсе бар. А буларды эмнеге иштиришти дебейсиңер?
Бұлар холодильникке салғанда стештен алып қойып. О, полуфабрикат болуп эсептелип калабы уже маринад болгондон кийин? Сырой мясо, да? Антип эсептелинбейби? Жаңы эле мага ким кайсы байке айтып отурду эле тияктан полуфабрикат болуп калат деп. Биякта сырой турат да, тигил жанында. Аха. Бұл жақта Хорошо, бирок тети маринад болгонго силер деген коюшуңар керек маркировканы. Стрештеп туруп болот. Анткени билбей каласыңар. Эгерде заказ аябай көп болуп кетсе, бир сүйүнкү өтүп кетсе, анан жанагынтип отравление болуп жоқ, бізде мындай да. маринадтан абайлап алат. Расчет менен 4 саат, 5 саат заранее болады маринад. Алдын ала коебуз. Пока мондай тоңдурап сетте коебуз. Эгер заранее чыгарып коюп, сразу эле маринад кылабыз. О, точкасын кайра тартып койчу. Караңызчы. Булар уже даяр, шашлыкка. Даяр. Тартпай. Биякта туугандар уже Вот бүгүн сайылган эттер, А. эртең менен берип. даяр шашлыктар экен. То же самое астында. Майонез эмнеге ушул ачасыңар? Ачып коюп коюшуңар. Лепешкалар кетет да. Лепешканын бетине эле. Лепешка наманга элебиз у нас. Ошого эле. Бетине сүйкөбүз. Хорошо. Ушул чеснок, анан башка эчтекебиз жок. Основной мясо бизде. Берсең камера. Тиги. Достор азыр. Мен монун үстүн карайын дедим да. Үстү кандай болуп кеткендерчи. Ушул үстүн көрсөтөйүн дедим да. Караңызчы буну. Тет жакта бычак да жатат мына. Маке. Бычак да эмнелер жатат? Там Көрдүңүзбү? Аны эмнеге аяка койдуңуз? Сиз койдуңуз беле? Бизге көрүнмөгөн жерлерде булар мындан биякта лампочкаларыңар бар турбайбы? Силер билет турбайсыздар биякта. билем. Билет турбайсызбы биякта, турбайбы? Билем ага. А эмне муну тазалашпайт? Жакындатып көрсөтүп коеюнчу азыр. Мынакей, караңызчы муну. Көрдүңүзбү? Тазалагыла бунун баарын. Көрдүңүзбү? Туугандар ушундай да негизичи, бул жерден ушул холодильниктин үстүлөрү негизи дем алыш керек, жабылбаш керек дейт, бирок үстүлөрүн постоянно ушинтип унутуп калышат. Үстүн ошону холодильникти өчүрөсүңөр, эмне кыласыңар, бирде келип тазалап алат. Мен көп нерсе суранган жокмун. Жөн эле уборканы суранып атам, болду. А так бул жерди деген жакшынакай кылып жасап бериптир да, бул жердин ээсичи. Колдорунан бери кафель кылып, мисалы, сону кылып жасап бериптир. Анан тетил нерселерди соблюдать этип койгон. Бул жерде эмне бар? Так, кирчи бияка. 10 сантиметр жерден өйдө деген нерсе бар. Бармы? Специялары? Так, аннотация. Из фарша на русском языке. Так, на кыргызском языке. 10 сантиметр жерден өйдө кылып койгула обязательно. Айтсаңар биякта хозяиндерге, умар ушинтип айтып кетти деп айткыла. Кичинекей эле поддон алып келип коюп туруп, ошонун үстүнө койсоңуздар, тетигил мисалы специянычы мындай кыласыңар да. Тетигил специяны немеге алып барасыңар? Столдун үстүнө алып барганда ал уже столдун үстүндө жашынакай идиште туруп калат да. Хорошо, сампурлар эмне биякта турат? Алар иштебейт да. Вообще колдонбойсуңарбы? Туалеттин умыванянын жанына коюп коюпсуңар да просто. Алып кетебиз дейли. Алып барып складка койуп салгыла, Өздөрү да так ошо. Резеткаларынан берейин. Биякта эмне бар? Бул эмнеге ичинде турат? Администрация айтайын, сиздер жайына бербей. Чыккан булар чыгарбыз. Качан чыгат? Бүгүн чыгарылат азыр болчу. Точно убада бересиз, Эртең келейин деп айда. Келебиз, азыр чыгарат. Точно, Актан. Чаркылабы бул өзүңөрдүн эле немеңерге Башына жарылып кетсе жаман болот мисалы. Сиз мисалы бул жерде айтып атпаймынбы, айлык алып, айлык маянага эле иштеп атасыз. Руководство мисалы алып чыгыш керек. Ал жана мисалы мен кирген жарылып кетсе эмне болмок? Кудай сактасын да, андай нерседен ошентип алып чыккыла. Спасибо. Сизге келип кайра саламатчылык. Раздевалкаңыз каякта сиздики? Шечинип киресиздер да бул жака. Эле үйдө эле кийимге фартугубуз бар да. Сумканы таштаганга жерлер жокпу? Акча пакча бар да. Администрация берип коюңуз да акчаларыңыздардычы. Бергөстө кирбели, алып кирбели болот да буларды. Ну, картонду просто бутуз коймогон. Сиздер немени да жуйсуздарбы? Полду дагы Жок, эми
Техничкага бир аз жардам бере беребиз. Техническая отдельно, сиз отдельно. Отдельно. Анан техническая эжекелерге айтып коюңуздар бул жерди тазалабалсын. Анткени сиздерден эң биринчи зависит этет да. Сиздерден таза ичек чыгып атат да элдин алдыначы. Алып барып бул биякка официанттар оорулар тамак ашты салып турат алып барып. Мен жаман көрбөм сен. Мен жаман көрбөйсүң. элдин соолун эле ойлоп атам азыр эжеке. Болду, башка эч нерсе жок. Ошол эле нерсе. Просто тазараак эле иштеп коюңуздар, болду. Ошол нерсе. Химикаттарды тети пол жуй турган нерселерди бул жака киргизбеңиздер, Пол жууп аткан нерсе бул жерде жок. А эмне инвентарь кое турган жерлериңер вообще такыр жок андай? Мен бул жака саткан жанагыларды туттуктап, ондайларды бир сыйра. Аларчы мына өткүзүп алсак. Бон мисал киргенге болбойт бул. Отдельно бул. Ошондон тазалоо. Отдельно. Помойбу бул? Жана рацион бекер тут. Табал достор жана рацион. Көрсөткүч. Жана алып бергенде кир болуп калыптыр депчи. Ошолорду карап коюңуздар, Мен ылдый жагын карап алайын, эжеке жылып коюңуз. Ана тетиги жерлери тап. Тети буруштардан бери. Ошол мойкага аябай көп көңүл бурам да менчи. Анткени айтып атпаймынбы, ушул жерден таза ичет жак. Жа топко неме киде. Жакшылап тартып ушу мойканы. Онда пол жууган тряпка да турат биякта. Ошону да тартып кой. Бул газ баллонду айттым. Бүгүн чыгарабыз дейт го. О, газ баллонду деген. Место даярданарбы? Да, вот мы сейчас место готовим, но чыгарабыз. Чыгарып коюңуз. Өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөр үчүн айтып атам ошонучу. Анан бул тигил жерлерди көрсөттүм, мойкаларды. Эми өзүңүз тияктан видеодон көрүп туруп, анан ошолорду кылып коюңуздар, Мага бакиладан бери кийгизип салып, өзүңүз кийбей эле кирип кеттиңиз го. Ошо менен через кухню проходите, барасыңар. Каяктан киресиңер? Мангалдан киресиңер. Мангалдан кирип туруп, анан каягында раздевалкаңыз мен көрүп жүрмүн. Я душевая наржандабы? Канча штраф салып кетти? 13 000. Ошону канча күндүн ичинде эметесиңер, төлөйсүңер? Ушул санэпидемстанциянын өкүлү келип сиздерге ушул Кумамбетов же Кулматбеков, Кымбатбек, ушулар келип, Моя фамилия, я расписываю. Сиздерге келип, ушулар штраф жазып кетти. 4. Это все проверяется. Непонятный окоптур был, Владежка очень Алсырак, да, давно личные данные. Очень Алсырактан давно тартып. работает. Эжеке жаңы отуруп коюш керек экен. Мен бир жака баргам да ошол жерден 90-жылдан бери колдонуп жүрүптүр. Бир менет книжкамды. Всё, сүйлөштүк. Рахмат, Бегмеже. Ладно, до свидания. Куанар, азыр мен бул жактан да байкап калдым да, жаңы эле ушул жерден чыктым. Биякта объект находится под охраной охранного агентства дейт. Аякс дейт. Ушундай охранный агентство ушул жерди кайтарат экен. Анан бул жакта орус тилинде жазылып турат да, ушул нерсени да айтып коеюн дедим. Анын алдында биринчи үстүндө кыргызча болуш керек, андан кийин анан орусча, англисче жаза берсе боло берет да. Куанар, өзүңүздөргө Шашлык Сити деген ушул жердеги Калгакиева жибек жолунда жайгашкан шашлычныйды көрсөттүк. Баягыдай эле өз бааңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Анан дагы бир нерсени айтып койгум келди. Бул жактан Шашлык Сити деп турат, көрсөтпөчү. Ошонун алдында кафеси деп ушундай бир кыргызча жазуу болуш керек болчу. Ал биздин мыйзамыбыз. Биз Кыргыз Республикасынын мыйзамын сыйлашыбыз керек.